уруп салаган зомбулукка кирет. Ошо апасына атасы ошондой зомбулукту көрүп аткан балдар албетте жабыркашат. Алардын сезимдери ар кандай болушу мүмкүн. Бул тынчсыздануу, коркуу сезим, ыза болушат, эмне үчүн ошондой болуп атканына. Балдар коопсуздукту сезбейт да. А биз билебиз, жанакы муктаждыктардын пирамидасы боюнча балдардын жакшы туура өнүгүүсүнө үй бүлөдө коопсуздук болуш керек, анан мээрим болуш керек. Албетте үй бүлөдө апасына да кол салып атканда балдар абдан жабыркашат. Ошондо балдарга мен кандай кеңеш берет элем? Эң биринчиси атаңар соо кезинде айтып көрсөңөр болот, атаңарга бөлүшүп өзүңөрдүн сезимдериңер менен. Ата, мен аябай ыза болуп жатам, мен апамды коргоом келет. Экөөңөр тең мага маанилүүсүңөр, экөөңөр тең баалуусуңар. Бирок апамды урган бул зомбулукка кирет, мен каршымын ошондойго деп айтып көрсө болот да, чоңураак өспүрүмдөр. Анан жакшы кеңешти алыш үчүн же жабыркап аткан учурда бизге 111 телефонго чалса, кайрылса болот. Бул жерде атайын адистер, психологдор отурат. Жардамдын баары акысыз. Ар бир сотовый оператордон жанакы акысыз болуп чалсаңар болот. Анонимдүү түрдө кайрылсаңар психологдор жардам беришет да. Үчүнчү бир кадам, эгер чын эле ошондой учурлар, ошондой кырдаалдар үй бүлөдө кайра кайталып жатса, анда деген апаңарга дагы сүйлөшүшүңөр керек. Апа, бул деген зомбулукка кирет, биз жабыркап атабыз, сиз да жабыркап атасыз. Мен ошентип жүрөгүм ооруйт дайыма сизге кайгырып. Бул үй бүлөдө биздин жашоо ушундай кооптуу болуп атат, апа. Келгиле чечим чыгаралык. Сиз дагы 111ге кайрылсаңыз, ал жерден кеңеш аласыз деп. Балким чын эле апага ошо психологиялык жардамдан кичине алып туруп, апаңар анан кийин кичине күчтөнүп, анан жакшы бир чечимдерге келет ошо коопсуздук боюнча. Психологдор апаңарга дагы жакшы жардам кеңештерин берет. Зомбулук боюнча жалаң эле психологиялык эмес, кадимкидей өздөрүн коргой турган укуктарды түшүндүрүп беребиз да. Ал кандай болушу мүмкүн? Мисалы, участковыйды чакырып, телефон менен местный участковыйды чакырып, 102 эле номерге кайрылса, алар участковыйды жөнөтүшөт. Участковый ошол эле замат келиш керек, же милициялар келет. Ошол зомбулук болуп аткан учурда алар деген зомбулукту көргөзүп аткан адамга, зөөкүр адамга өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзүшөт. Анан үй бүлөгө охранный ордер деген түшүнүк бар, ошондой берилет да. Ал эмне деген охранный ордер эмнени билдирет? Атаңар менен сүйлөшүп, кол койдуртат. Мен ызы-чуу салбайм, эч кимге кол көтөрбөйм, эч кимге зомбулук көргөзбөйм деген убадасын кагаз түрүндө берилет. Ал мыйзам боюнча иштеген документ. Анан кийин 3 суткадан кийин эгер кайрадан башталса, анда 1 айга берилет. А 1 айдын ичинде кайра эле ызы-чуу сала берип, ошентип мас болуп, келип баарын тынчын алып, зомбулук көргөзүп аткан адамга анда уже камакка алынат канча бир суткага. Анан кийин сотко берсеңер болот да, кайрылып. Ал үчүн апаңар менен сүйлөшүшүңөр керек. Апаңар дагы өзүнүн укуктарын билгенде, уже өзүнө кичине алуу күчү көбүрөөк болуп, мындай күч кубат алышып, анан кийин коркпой да калышы мүмкүн. Такыр башка багытка түшүшү мүмкүн да жашоо.